Саламатсыңарбы? Кыргыз тил сабагын өтөбүз. Дептеңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 18-сентябрь күнгө жума класс иши. Өтө турган темабыз үнсүз тыбыштар. Сабагдын максаты сүйлөгөнүздө үн менен шыбыштын жардамы менен жасалган тыбыштар үнсүз тыбыштар болорун билесиңер. Окуп түшүнүүңөр, кабыл алууңар өсө, сабатты жазууга машырасыңар. Адабий тилде сүйлөөгө, сулуу таза жазууга, ынтымактуулукка, мээримдүү болууга тарбияланасыңар. Силерге суроо бере кетейин. Үндү тыбыштар кайсылар? Алар кандай айтылат? Тыбыш деп эмнени айтабыз? Тамга деп эмнени айтабыз? Суроолорго жооп берсеңер болот. Сүйлөгөнүздө үн менен шыбыштын жардамы менен жасалган тыбыштар, булар үнсүз тыбыштар болот. Аларды биз соза албайбыз. Кыргыз тилинде үнсүз тыбыштар Б, В, Г, Т, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш, Ш. Мынакей үнсүз тыбыштар. Эми силерге мектеп жолундагы текстин 4-чү бөлүгүн окуп берейин. Көңүл коюп уккула. Аял күлүп жиберди да, кайсы класста окуйсуң деп кайрадан сурады. 1-класста. Дүкөнчү мени шылдыңдап жатат. Мага китеп бербейби? Биз кечикип деле келген жокпуз го деп ойлоду Алик. Аңгыча сатуучу: "Мына сага эне тили" деп Алипке китебин сунду. "Бул алиппе, мага эне тили керек." Дүкөнчү каткырып күлүп жиберди да, анын алиппенин кайдан биле турганын жана атын сурап калды. Ошондон кийин дайыма Бекен дүкөндөн китеп алганда Алик да ээрчип келип жүрдү. 1-чи көнүгүү суроолорго жооп бергиле. Сатуучу аял эмнеге күлдү? Алик эмне үчүн эне тилди сурады? Сен 1-класска барарда кандай сезимдер болду эле? Эстеп көргүлө. Суроолорго жооп берсеңер болот. 2-чи көнүгүү окуйсуңар. Сүрөттө көргөнүңөрдү жазгыла, үнсүз тыбыштардын астын сызгыла, аларга сүйлөмдөрдү түзгүлө. Дептериңерге 2-чи көнүгүү деп жазасыңар. Анын астына сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Бул сүрөттөр боюнча 1-чи сүйлөмдөрдү мен түзүп койгом. 1-чи сүрөткө түзөлү. Бекен менен Алик дүкөндөн окуу куралдарын сатып алышты. Мынакей бул 1-чи сүрөткө сүйлөм түздүк. 2-чи сүрөт дүкөн. Дүкөндөн каалаган таттууларды да сатып алсак болот. 2-чи сүрөткө сүйлөм түздүк. 3-чү сүрөт мектеп. Мектеп билим кени. Кийинкиси 4-чү сүрөт үй. Биздин үй кооз, жарык, жайкысын салкын, кышкысын жылуу болот. Мынакей балдар биз сүрөттөргө сүйлөмдөрдү түздүк. Эми үнсүз тыбыштардын астын сызабыз. 1-чиси мынакей Бекен деген сөзгө Б, К, Н. Өзүңөр улантып сызасыңар, карандаш менен сызасыңар. Сүйлөмдөрдү сулуу таза көчүрүп жазасыңар. Үнсүз тыбыштардын астын сызасыңар. 3-чү көнүгүү тексттен үнсүз тыбыштар менен башталган 5 сөздү көчүрүп жазгыла. 5 сөздү көчүрүп жазып койдум. Силер 3-чү көнүгүү деп анын астына сөздөрдү көчүрүп жазасыңар. Бул мектеп жолунда текстинен алынды. Мынакей дүкөнчү дегенде Г үнсүз, китеп К, биз Б, математика М, Бекен Б, бала Б. Муну дагы дептериңерге жазасыңар карандаш менен үнсүз тыбыштардын астын сызып койсоңор болот.
Төртүнчү көндүгү үнсүз тугуштарды коюп жазгыла. Кандай сөздөр түзүлдү? Алардын маанилери бирдейби? Кашанын ичиндеги тугуштарды коюп жазабыз. Мынакей бул биринчиси болду. Ал эми бул экинчиси. Алардын маанилери бирдей эмес. Мындагы дептериңерге төртүнчү көндүгү деп анын астына сөздөрдү жазасыңар бүтүр коюп. Кийинки 5-чи көндүгү бул үйгө тапшырма. Макалдарды көчүрүп жазгыла, маанисин чечмелегиле. Үндүү тугуштардын астын 1, үнсүз тугуштардын астын 2 сызык менен сызгыла. Биринчи макалыбыз: аганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиң өсөт. Экинчи макалыбыз: уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Үчүнчү макалыбыз: билим кени китеп, тарбия кени мектеп. Муну 5-чи көндүгү үй иши деп 5-чи көндүгү дейсиңер дагы. Анын астына макалдарды көчүрүп жазып, үндүү тугуштардын астын 1, үнсүз тугуштардын астын 2 сызык менен сызасыңар. Мисалы, аганы деген сөздү алсак, үндүү тугуштардын астын 1 сызабыз. Мисалы үчүн А бул үндүү, ал эми Г үнсүз, муну 2 жолу сызабыз. Аны 1 жолу, Н үнсүз 2 жолу, И үндүү 1 жолу. Мына ушундай кылып өзүңөр карандаш менен сызасыңар. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.